Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматынын кенже курамына кызматка кирүү үчүн кадрлар резервине турууга сынак жарыялайт. Сынакка катышуучу талапкерлер башкы башкармалыктын кадрлар бөлүмүнө керектүү документтерди тапшырууга тийиш. Андан ары кабыл алуу процесси талапкерди дене тарбия даярдыгы боюнча ченемдерди тапшырып, анда турникке тартууну убакыт менен 100 метр жана 3 чакырым аралыкка чуркоого көңүл бурулат. Андан ары талапкерлер атайын тесттен өтүп, билим деңгээли текшерилип, өткөн кызматкерлер маектешүүгө киришет. Бул 3 этаптан ийгиликтүү өтүп келген талапкерлер Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин республикалык окуу борборуна 3 айлык окуу курсуна жиберилет. Бардык этаптардан ийгиликтүү өтүп келген талапкерлер жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматынын кенже курамына кызматка кабыл алынат.